Аманстар бардактуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу ушуга кечиңиздер менен адаттагыдай эле биз 7 каналда Талант Топалар телепрограммасын баштадык. 1 саат бою биз менен бүгүнкү келген коноктордун жагымдууларына назар салып биз менен бирге болуп отуруңуздар. Көрүп коюп, көнүм ток, карап коюп, кардым ток деп бүгүн мынакей бизди көрүп отурсаңыздар, сиздерге өтө бир жагымдуу маанай тартуулайбыз. Себептен бүгүн биздин студияга кадырлуу меймандар келип, таланттуу апалар келип, өз өнөрлөрүн жалпы биздин көрүүчүлөргө тартуулаган турат. Өзүңүздөр билгендей, Таланттуу апалар телепрограммасы эл ичинен чыккан таланттарды телекөпүрө аркылуу барыңыздарга алардын талантын, өнөрүн тартуулап турат. Бүгүн мына ошол биздин студияга кайсы меймандар келди, кайсы коноктор келди десеңиздер, Чүй областына караштуу Москва районундагы Курбулар таланттуу апалар тобу биздин куттуу студиянын кадырлуу меймандары. Апалар, кош келиңиздер. Мана жакшыбы? Жакшы келип алдыңыздарбы? Студиядан көргөнүзгө кубанычтабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ошол Курбулар тобунун жетекчиси, биздин таланттуу эжекебиз, өзүндө мына өзүңүздөр көргөндөй аккордеондун азынында отурган биздин таланттуу эжекебиз Гүлүпа Чыналиева, маданияттуу мыкты кызматкери, көптөгөн сыйлыктардын ээси. Андан кийинки дагы биздин таланттуу маданияттуу мыкты кызматкери Жазгүл Жумалиева эжекебиз отурат. Мирзинат Бектурова эжекебиз жана ошондой эле Салтанат Козубекова эжекебиз бүгүн сиздерге өз өнөрлөрүн тартууламакчы. Өзүңүздөр билгендей, биздин эжекелерибиз бүт маданият тармагында өзүнүн салымын кошкон. Мынакей бул жерде Мирзинат эжекебиздин төш белгилеринен эле байкасак болот, Барыңыздар ушу маданият тармагына салым кошуп, бүгүн мынакей Курбулар деген топ түзүп бизге келип отурасыздар. Бүгүн жалпы биздин көрүүчүлөрдүн көңүлүн көтөрөт деген ишеничтебиз. Жетекчи катары Гүлүп эже келиңиз. Жалпы биздин көрүүчүлөр менен бир сыйра амандашып, учурашып, анан биз эфирибизди уланталы. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Мынакей сиздер көрүп тургандай, биз ушу Москва районунан чыккан Курбулар тобу дайыма элдин кызматындабыз. Ар дайым маанайлар чөгүлүп турса көтөрүп, көңүлдөрүн ырдап, дайыма жаркын маанай тартуулайбыз. Анда эмесе ушу мынакей 1 сентябрь билим күнүнө карата сиздердин да маанайыңыздарды көтөрүп кетели деп турабыз. Айбали, буйруза биздин көрүүчүлөр, чындыгында урматтуу телекөрүүчүлөр, барыңыздардын ошол 1 сентябрь билим күнү менен куттуктайбыз. Бүгүн бардык мектептерде эшик ачылып, коңгуроо кагылып, бардык жакта салтанаттар болот. Бирок дагы бир жери бүгүн 1 сентябрь жекшемби күнгүгө туш келгендиктен 2 сентябрга жылдырылып тура. Негизи баарыбыз 1 сентябрь деп көнүп алганбыз да. Анан быйыл ушундай болуп жекшемби күнгө туш келгендиктен эртеңке жылдырып тур, эртеңки окуу күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Анан баягы темирди ысыгында чап дейт, дегенде сүйлөшөлүк деле бир жагымдуу менен баштап бериңиздер. Өзүңүздөрдүн элди даңазалаган, жерди даңазалаган Сары Өзөн деген чыгарма менен биздин Курбулар тобу бүгүнкү эфирибизди ачып берсин. Кабыл алыңыздар.
байлықтың бары бар. Sarızın, Bişkek'te yol dolu şarı var. Bişkek'te yol dolu şarı var. Айбали эмес бекен биздин көрүүчүлөр кол чабып кубаттап колдоп аткан болуш керек. Эң башкысы мына ошол бизди эфирден көрүп жаткан сиздердин бир туугандар, балдар, кыздар, айылдаштар, биздин эжекелер, биздин жердештер да. Келиңиз ада дегенде сөздү мына ошол Назгүл эжеке сизден баштайлы. Маданиятты мыкты кызматкер дедик. Өзүңүз болсо кыргыздын бир улуттук аспа болгон комузду кармап отурасыз. Негизи ушул маданият тармагына канча жыл болду? Кандай эмгек жасадыңыз маданият тармагына? Эми сөз башынан болсо, комуз болсо бала кезден эле агайыбыз Раматылык Нурак Абдрахманов агайым өзүмдүн атам эле Аяш атам ошондон үйрөнүп, ошондон окудум эле. Андан кийинки этапка өтүп кетсек, кийин мына ар ким өз жолу менен иштеп жүрдүк да, кийин ушундай топ түзүлүп калды. Мына Гүлбеженин жетекчисинде, жетекчилигинин алдында түзүлүп калды. Ушу топко таланттууларды чогултуп, репетиция кылып, ошо 2010 келген мен эженин кол алдына. Ошо 2010дон бери ушул эже менен чогуу жүрөм. Ысыгына тоңуп, суугуна тоңуп, ысыгына күйүп дегендей. Ушул маданият чөйрөсүндө жүрөбүз. Биз буга чейин далай конкурстарга катышканбыз. Бул маданияттын мыкты кызматкери, негизи эле төш белгилер, сыйлыктар оңой келген жок. Бул маданияттын жолунда деген бул түшүнгөн кишиге аябай бир татаал жол турат да. Ошо даңгыр жолдо эми мына келатабыз, чалыкпай, чарчабай дегендей. Аны ыр деген өзүңүз билесиз, адамды дайыма алга сүрөйт, позитивге тартат. Ушу ыр биздин бул жашообуз, наныбыз. Биринчи нан болсо, экинчи ыр деп айта алам да. Баягы маданиятка жакын адам нандан дагы ырга көңүлгөрөөк көңүл булат кош керек себеп деген ырда ошол эле элге таанылып атабыз, ырда ошол эле үй бүлөнү багып атабыз, өзүбүздүн көңүлдү сиз айткандай өзүбүз көтөрүп атабыз. Эң башкысы ошол кызыгуу болсо, бул айтып атпайсызбы, бала кезден бери келаткан өнөр депчи. Ошо бала кездеги кызыгууңуз азыркыга чейин баягы өзүнүн максатына жетти десек болот экен да. Анан эфирден сырткарда сүйлөшүп калдык. Мен бүгүн эфирден чыккандан кийин Россияны көздөй кетем деп калдыңыз. Өзүңүз ошол жакта эмгектенесизби? Ошо Россияга кеттим эле 5 жылдык контракт менен 3 жылымды жакшынакай иштеп өтөп, анан эмгек эргүүсүнө чыктым эле. Анан ошо келгенде өз жөнүмө келип эс алып, анан эми ырдабай кантип кетем. Мекеримди таңкабай ырдабай кантип кетем. Жакшы. Ошо сиздерге. Москвада да ошо маданий иш-чараларга ырдап катышып турасызбы? Москвада болсо мына Сагынбай Пазылович өзүнүн Керемет деген тобун ачкан. Мен ошол Керемет деген группада сөзсүз ырдайм да. Ал жакта. Ал жакта ырдап атканда Гүлбеже баягы эметпейби? Биздин топтон чыгып. Жок. Гүлбеже андай жокпу? Жок, наоборот, Гүлбеже сыймыктанат. Себеби Гүлбеже таптады да, мен өзүм эле жооп берейинчи, мени ушу такылдатып таптады. Гүлбеже. Чындап келсе, ритмге салып, тактыга салып, бирде урушса, бирде күлүп жайнап дегендей. Ошо Гүлбеже наоборот сыймыктанса болот. Менин кыздарым ушул жактарда. Гүлбежени эми ким тааныбайт? Гүлбеже биздин ошол Талант Тапалар телепрограммага ачылганына быйыл ошол 7 жыл болуп отурса, 7 жылдан бери биздин ар бир эфирибизге келип, баягы өзүнүн талантын тартуулап кетет. Биздин эфир аркылуу мына Гүлбежебизди көпчүлүк эл тааныйт. Анан эми бүгүн бизге Москвада ырдап жүргөн ырлардан бир ырдап бергем келиңиз. Айрыл чыгармалар тартып бересиз. Мен сиздерге бар болгула дегенде. Кеттик анда биз. Yılsa bir gün biz ötük var kalan.
сыйламайды камсызда өмүр кыска болур калганыбызга салдыбызды сыйлайды калтырбай көңүлдөрдө улайлы өмүрлөрдө жакшылык тойлор болуп беребиз кыска болуп жашоодо беринбейле калтырбай көңүлдөрдө улайлы өмүрлөрдө жакшылык достор болуп беребиз кыска болуп жашоодо беринбейле жакшылык тойлор болуп беребиз кыска болуп жашоодо беринбейле жашоодо беринбейле Айбайлы кол чабалар болсуң. Андай сонун чыгарма. Гүлпе жакырымдай кылып карап кой. Гүлпеже негизде эле ушул 10 жыл болду деп атпайбы мен ушул колумда анан өзүңүз ошол маданият тармагында иштеген адам катары ошол Москва районундагы баягы таланттарды, элдик таланттарды дейли көп чогултуп келесиз да. Анан мындай таланттуучуларды каяктан табасыз негизинде? Же көчөмөн көчө кыдырып айларлап иштейсизби? Жок, мен көчөмөн көчө кыдырбайм. Өздөрү келет. Биз чогулалы дедик, ана биз ырдайлы дедик. Биринчи адегенде чакырат бери майрамга. Анан биз ырдайбыз, эртең болот, кандай программа дейт. Анан мен ырларын көрөм да анан тандайм. Анан таанышчыларды таап, жарайт, бул жарайт дейли. Эртеси концертке чыккандан кийин эле бүттү. Биз топ болобуз, бизге келесиң дейт. Бир эле бул эмес, эме буюрса бизде Садовый деген айыл бар. Быйылкы жылдын эсебинде Миңбулак айыл өкмөтү болуп кыргызча которулду. Алар да айтып атат, бизди качан апарасың, ушулар эле алып бере бересиң деп. Кудай кааласа, эми ошо Миңбулак айыл өкмөтүнөн чыккан айымдарды да алып келем. Буйрса, бизди дагы мүмкүн ошол Миңбулак айылындагы апалар көрүп аткан болуш керек. Биздин таланттуу апалар телепрограммасынын эшиги ар дайым ачык. Андыктан бизге келип, өз өнөрлөрүңүздөрдү тартуулаңыздар. Эгерде жолду билбей бизди таппай жаткан болсоңуздар, Гүлбеже кайрылыңыздар дейчи. Гүлбеже өзү алып келет, Анда келиңиздер, эми дагы бир хор бар экен, арчалар дале жаш бойдон дейт. Жаштыкты бир эске салырдайт окшойбуз, Кеттик анда эмесе. Тоо арасында өскөнбүз да, кыргызбыз да, арчалардын арасында. Туура, кеттик Бир анда. эстеп коелу, Karanın üzgün altındır kalmayla kayda Kanı çalı gitti etekte Ayılaşacağız gonca kayda 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 En güzel hoş olacağız kayda
Кол чабалар болсун, бирок ойлон, биз ойлогон арчалар деле жашпойдон дейт. Абдан сонун чыгарманы тандапсыздар. Негизи чыгарма тандоодо дагы Гүлбеженин эмгеги чоң болуш керек, Жакшы чыгармаларды тандап, жакшыларды тандап, эфирге мыногул ылайыктуу, сахнага бул ылайыктуу деп, Ооба. Ошондойбу? Ооба. Эми баягы сиз музыкант катары, жетекчи катары эмес, музыкант катары бардык эле ырды ушу аккордеонго салып ойноп кете аласызбы? ооба. Азыркы мен эми баягы жакшылыктар болуп калат, той аш дегендей барып калганда бул ырдырдан эмне дароо чертип кете бересиз. Ооба. Тойлорго чакырат, барам. Дагы деле барып тартып берем. Азыр улам жакшы заман жаңырган сайын эле элдер аккордеонго көңүл буруп, комузга көңүл буруп калбадыбы. Анан эски ырларды, анан улам эле биз ырдата бербейт, биз ырдайлы да дейт. Мен алып кетем ырдаганда. Жакшы. Ошончо бир кол чабып ал кел анда. Дароо таап кетем. Гүлбежени. Анан анысы мен кичинекейимен тартып ойноп жүргөндүктөн улам кийинки ырлар, жаңы ырларды дагы мындай ойногонго шартым бар да, ойной алам. Анан кандай десем, бизде негизи аккордеон ойногон айымдар. Жок, айымдар эмес, вообще азыр негизи эле Москва районунда эркектерден деле жок да, бизде Москва районундачы той болот, бизге аккордеончу керек деп келишет. Анан кимди бересиң? Кара Алтайда бирөө бар, берейин номер десең. Өзүң барбайсың дейт, анан жаш өтүп калды да, кээ бирде уяласың да. Жаштар болуп калат кээ. Бирок эми ошол баягы айтып аткандар сиздин ырыңызды уккузу келет да. Гүлбеже өзү келип берсе, өзү ойноп берсе, өзү чертип берсе, келген коноктордун бир көңүлүн көтөрүп берсе да, Деги эле ошондой, анан бирок ыркесе деген быйыл аябай күч албады. Москва району боюнча ар бир айылдардын бардыгын ыркесеси менсиз өткөн жок да. Жакшы. Музыкант керек экен. Музыканттар бар ала дегенчи мындай. Өзүнүкү жайлоодо ойногондо ойнойт, анан ыркесени даярдаш керек, темп, ритм келгиле, тургула, болгула деш керек да. Мен негизи музыка жаатында кандай десем, анча-мынча эркекти ат салдырбайм го. Жакшы, азаматсыз. Сиздей мыкты айымдар менен биз сыймыктанышыбыз керек. Сыймыктанып келебиз. Дагы деле сыймыктана беребиз. Себеп дегенде ошол эле аккордеонду айымдар арасында черткендер чанда. Саналуу гана десек болот алар. Алардын бири мынакей ошол Курбулар тобунун жетекчиси Гүлбеже экебиз. Гүлбеже, өзүңүз бир ырдап бериңиз эми. Өзүңүз кайсыл чыгарманы аткарып бересиз? Ырдап бермекмин. Бирок бүгүн бир азыраак мындай кызыктап калып. Азыр дагы пе басып меле. Анда чогурдайлы. Чогуу эле бир сизге деген бир хоруңуздар бар экен. Ошол хорду чогурдайлы анда, Гүлбеженин коштоосунда. Сизге ырдаңыздар, келиңиздер. Кеттик. Сизге. Yaşımıza
Айбали, айдиги деген өзүңүздөр коштуңуздар керек, а? Аранжировка кылып койгонбуз тең. Жакшы, Мирзинат Бектурович экебиз да бүгүн бир өзгөчө стиль менен келип отурат десек болот. Мен сизди суроо бере электе мурда прическаңыздын баазын сурасам болобу? Канча сомго жасалган прическа? Абдан себеп дегенде баягы сахнага кирип келгенде эле жарык этип бир башкача өзгөчө көрүндүңүз да. Кээ бир жерде Бишкекте айтпай эле коеюн эми. Жанагы тайна дейин, потому что ар кандай өзүбүздүн ошо стилист кызыбыз бар. Ошол кызым дайыма суранып, азыр бала менен үйдө отурат, ошого карабастан мен бул жака керек деген кезде эжекке келиңиз деп жасап берип коет. Аты Калия. Чач өзүңүздүкү? Чач өзүмдүкү кошулуп өрүлүп кеткен. Көбүнчө ушундай стиль менен жүрөсүзбү же атайын бүгүн биздин 7-чи каналга келатканда ушундай бир өзгөчө болуп атайын? Атайын ушу Москвадан. Өзү англис тилден сабак берет. Эжеке. Анан кийин кичинекей прическаны да өзгөртүп, америкалыктарга окшоп, заманбап жашаганды жакшы экен да. Мирзинат эже, мына ошол төшүңүздө бир жаркыраган төш белгилерди көрүп отурабыз. Бул дагы сиздин бир эмгектин артында алган болушуңуз керек. Өзүңүз деле ушул агарып тармаган деп эмгектен этикез, аны менен кошо ырчылыкты алып жүрөсүз. Төш белгилерди кайдан алгансыз? Бирөөсү бул Курманжандатка, жазында Таласка бардык. Курманжандатканын жазында Таласка бардык. Апалар группалар арга чогулуп, ичинен арасынан биз да тандалып барганбыз. Ошол кезде ал жактан болгондо да Манас ордосунан алынган төш белгилер экен, жакшы. Бул болсо биздин таланттар. Теледолбоорунан алынган. Чоң грамотасы менен алынган медаль. Жакшы. Мунун баары эми сиздин ошол эмгекти, талантты баалап берет. Жөн эле адамга бир медаль тагып бербесе керек, Анын артында Гүлпе эжекебиз турат. Бир өзгөчөлүгүн айтып кетейин, бир эле ошо мугалимдик кесибибиз, ыр эле кесибибиз, бул дагы тогуз корголдук кесиби бар да. Аябай жакшы таланты бар, тогуз коргол менен көп жактарга барат. Көлгөдө барып, канча орундарды ээлеп, анан окуучуларды дагы тогуз корголго үйрөтүп жатат. Мектепте ошол тогуз коргол. Эми азыркы убакта ошол кыргыздын баягы оюндары бир убакта, бир жылдары жоколуп кеткен да. Кайра баарды жандан улуттук кийимдери, улуттук баалуулуктары баягы калыбына түшүп келатат да. Анын арасында ошол тогуз коргол оюну бар. Чындыгында тогуз коргол оюнун биздин азыр жаштар көп билбейт. Ал эмес мен деле негизи тогуз коргол ойноп көрүп турмун да. Ал кандай кылып сабак берет анан? Курспу же ал? Ал курс сабактын тышкаркы кружок деп айтылат. Мен өзү эже айтып кеткен эле англис тили мугалими. 20 жылдан ашып калды стажым. Мектепте билим берүү жагында. Ошо тогуз коргол эми жакында кайрадан мектепке башка эле спорт оюндарында эле кирет деген закон уже чыгып атат экен, ички аткарыла элек. Антсе да биз уже балдарды ошол багытка салып үйрөтүп атабыз. Анан кийин ал жанагы шахматтай эле, ага абдан акыл керек. Эсептөө, математика жагынан катуу болуш керек. Ошол эле учурда бул тогуз корголду балдар кызыгып ойнойт экен. Өтө көп жагы бар деп айтсам болот. Биринчиден, сиз айткандай кыргыздын улуттук оюнун кайра чыгарып атабыз. Көп киши билбей калган, сиз айткандай кайрадан жаңыртып атабыз десек болот. Атайын федерация бар. Мен ошо Чүй областынан общий команданын ичиндебиз. Биз дагы ошо жайында спартакиада болот. Көлгө, тиги Таласка, областтардын баарына барган жака барабыз, окуучуларды да алып барабыз. Чүй областына. Анан кийин тогуз корголунда плюс жагын айтсам, бул азыр эми эч кимге жашыруун болбосо керек, телефонго кирип кетишпеди балдар. Ошондон алыстайт. Тогуз корголго катышып калган балдардын ата-энеси ушундай ыраазычылык билдиришет. Балабыз кадимкидей аны санаш керек, эсептеш керек, алаксып отуруп, эжеси катышып аткан болсо сиңдиси үйдөн үйрөнүп алып экөө ойноп аткандар бар. Мына ошол Москва району көп улуттуу эл да, ал жерде көп улуттун эл жашайт. Анан ошол сиз окутуп аткан балдардын кызыгуусу мына ошол тогуз коргол оюнуна кандай азыр? Кызыгып окшобу негизинде? Ошо кыргыздар эле эмес, бул кыргыздын улуттук оюну болсо да башка улуттагылар да кызыгып келип суранышат. Аз-аздан алып атабыз. Өтө көпчүлүк бөлүгү кыргыздар да. Анан дагы айта кетейин десем, жана Чүй областы команда бар деп калбадымбы? Ошол жакта орус улутундагы Наталья Панфилов районунан чыгат.
көп адамдар сиз айткандай эле таң калат, бул башка улут болсо эмнеге кыргыздын ушунусуна. Көп жылдан бери ал киши да катышып жүрөт. Анча мынча кыргыздарга караганда жакшы ойнойт. Ойнойт. Эсептөө да жана айткандай математика, кыргызча деле, орусча деле ошол эсеп чыгарасың дегендей, ал жерде деле ошол эсепке Наталья катышып жүрөт. Анан дагы жаңы жаңылыктар болуп калса, кийинки телеберүүдө келгенде айтып берейин. Ошол балдарды, сиз окуп аткан балдардан баягындай бир кароо сынактарга барып жеңүүчү болуп келгендер барбы? Бар, болду, Московский Сыймыктанып райондон. каласыз. Сыймыктанабыз, мектеп мүдүрүбүз дагы. Деги эле райондон чыксак, биздин район сыймыктанат. Москва районунан дагы бир ыраазычылык айта кетейин. Ошондой биз эки жака барып калсак, айыл өкмөтү анан аким жактан материалдык жардам кылып берип турушат. Колдоону жакшы көрсөтүшөт. Мен дагы бир жолу ыраазы болуп айтып кетейин. Жакшы, ар дайым колдоо көрсөтүп турсун. Эми келиңиз бизге ырдап бериңиз, кайсын чыгарманы аткарып бересиз. Кыргызымдын адамзатта 5 кол тең эмес деген ырын аткарып берем. Эбели кеттик. Кол чабалар болсун. Салтанат Козубекова жекебиз отурат, абдан ойлонуп отурат. Мана жакшы Салтанат жеке. Ушул топко кошулуп, курбулар менен курбулар болуп ырдап жүргөн экенсиздер. Ортоңуздордо кандай достчулуктагы мамиле барбы? Курбулук мамиле дегендей. Бизде аябай курбулук бу жерде чоң, аябай сагынуулар, сырлар бар. Биз ошо өзүбүздүн топтордон бөлүнүп, курбу болуп өзүбүзчө бири-бирибизди сагынуу менен, бири-бирибизди күтүү менен эң эле сонун ортобузда сырлар бар. Биздин Назгүл эжекебиз Россияга кетип калганда сагынып күтүп. Сагынып, бир ай күттүк го. Келет дегенде сүйүнүп жөн эле. Апасы күткөн баладай эле. Эми кетет деп ушинтип ойлонуп калдык. Эртең кетем деп. Кетип калабы деп ба? Эми буйруза Назгүл эжекебиз деле алыс кетпейт экен, тез каттап турат. Азыр эмне Россияга эртең менен барып кечинде келип калып атышпайбы? Өзүңүз эмне жакта иштедиңиз, эмне кызмат кылдыңыз? Мен айтсам, мен
жаш кезимден эле ошо балдар менен балдар тарбиялап өстүрүп чоңойттум. Үйдө? Садик иштедим. Андан кийин эле кайра эле ошо эс алуу убагымда кайра эле неберелер менен алек болуп азыр Үйдөсүз. неберелер менен үйдөмүн. Үйдө эс алам. Жакшы. Биздин Гүлпе эжеге чакырганда барып ырдап, анча-мынча көңүлдү ачып, Iya. Репетицияга барып дегендей даярдык көрүп. Эжем ар дайым айтат да, ой, сен үйдө эле бала менен отура бербей келип, эс алып, ырдап биз менен көңүл ачып ырдап кетти, өзү чакырып мени кошуп алган. Бияка келип тур бизге деп. Анан мен өзүм үчүн дагы эң сонун экен. Туура. Аябай келип жыргап эле калдым. Жыргап эле ырдап эле калдым дең. Эгер апаларыбыз деле ошол бүттүгү бала терметип отуруп эле ырларды жаратып, бала терметип отуруп эле уктатып отуруп эле ыр чыгарып, кыңылдап ырдап отуруп эле ырчы болуп кеткен экен да. Сиз анча-мынча неберелерди баягы уктатып атканда кыңылдап ырдап каласызбы? Кээде үн чыгып эле балдарга жумак айтып берип, ырдап уктаткан күндөр болгон. Эми өзүңүз баягы тарбиячы болуп, бала бакчада иштесеңиз, ал жакта сизде тажрыйба көп болуш керек, Азыр дагы сизди көрүп жаткан неберелериңиз, балдарыңыз сүйүнүп аткан болуш керек. Салтанат эже келиңиз, эми ошолорго арнап бир жакшы чыгарма аткарып бериң. Жанагы мен буларга айтам да, үйдө отурганда картайып кетесиң. Мендей болуп көрүп жүргүлө. Колдор алтындын баркы жок деп мен баркымды билбей жатасыңар. Менин көзүм бада, көзүм тирүүндө. Кел дегенде келип ырдап, анан телевидениеге барабыз дегенде, бул жака барабыз дегенде келип тургула, кийин мени таппай каласыңар деп айтат. айтат ошол. Туура эле? Туура, айыптан туура. Ал деген сиздин ошондой бир көмөк көрсөтүп атканыңызда кел биз азыркы биздин апалар көбүнчө музыкант таппай кыйналышат да. Сиздерки мынакей даяр аккордеон турат, эжеге өзү жетекчи турат дегендей. Келиңиз эми Салтанат эжеге сизден бир ыргалы. Мен азыр ошо жазгы күндө сагынуу деген чыгарманы ырдап берейин. Анда эмесе. Кеттик анда эмесе. Жанга жыргал жайдын жакшы күндөрү, кандай сонун булбул коштун үндөрү, өзүбүздөй сулуу кылып жүрчүлү, ушул жыргал ушул таттуу ушул шаттуу күндөрдө. Көпкө кетти дайнын такыр угулбай, мага деген сагынычым жыйылбай. Кечирсең да келип жетти кабарым, жылдыздардын айлап келген, жылдап келген нурундай. Аң кечели жарты төстө чагылган, сен катырып жибергенсиң жанымдан. Жарык болуп келечегим өткөнүм, кандай жакшы сүйгөн жарым, өз сүйгөнүн сагынган. Жарык болуп келечегим өткөнүм, кандай жыргал сүйгөн жарым, өз сүйгөнүн сагынган, өз сүйгөнүн сагынган. Айбай кол чабалы. Назгүл эжекем болсо аябай ойлонуп отурат деп тең Россияга кетип каламбы да. Негизи эле Кыргызстанга келгенден кийин башка өлкөгө кетиш кыйынбы? Же көнүп калдыңызбы ал жака? Эки жыл келгенде анча деле болгон эмесмин, баягы кызыгуу дегендей. Ушу быйылкы жылы эмнегедир имерилип эле ушу кете албай эле ушундай болду. Гүлпе эже бирдеке кылып коңу. Уршап алдык. Ошо Сагынуу менен. жыргал экен да бул жакта дейсиз, ырдап эле жырдап эле жүрүп бересиң да. Өз жерибиздин топурагы деген алтын го, алтын эч нерсеге теңебейбиз дегендей. Контракт менен ошол Россияга кетип атпайсызбы? Бухгалтерлик кесип менен, Жок, бухгалтерлик кесип менен эмес. Мен бул жерде барып турга деген француз фирмасында
иштейм, анан аяққа барганда өздөрү үйрөтөт да, кайсы иштейсиң. Анан ошо менен бухгалтерлик кесиптен аякта иштеген жокмун. Башка тармакта эмгектенип, кеттим. Кийим, стиль. Кийим, ушу конструкция, кийим, брендовая одежда. Жакшы. Анча Кыргызстанга да алып келип атасызбы ушундай апалар тобуна, курулар тобуна дегенде? Бул апалар тобунда буга чейин эле формаларды эчеке билет го, мына менин формаларым кийип отурган качанкы өзүм кийинчүмүн апаларды. Өзүңүз тигип? Конкурска үйдөн тигип, бычып кийинчүмүн. Анан азыр эле уже кетип калдым, анан постараюсь алып келгенге. Буйруза. Жакшы, курбулар деп эң башкысы мен ошо киргенде эле топтун аты курбулар дегенде эле сиздерди бир жакын, бир саналуу аш дос катары элестеттим. Себеп дегенде курбулар деп жон койбойт да. Анан Гүлпеже дагы барбы курбулардын арасында же ушу төртөөңүздөр эле азырынча? Дагы бирөкөө бар эле, алардын шартына жайша келе албай калды. Азырынча ушу үчөөнү эле алып келдим. Анан убакыт болуп калса, эмдиги жылы бул сулуу кыз кайра келсе, кайра да келсин. Назгүл жөнүндө кайра да күтөбүз дейт. Назгүл жөнүндө дагы бир жакшы нерсе айтып кетейин. Назгүлдүн кол өнөрчүлүк кийим тиккенден тышкары дагы комузга кызыгат. Анан бул Россияда жүрүп жөн эле жүргөн жок да, биздин атыбызды чыгарып Сары Мердендерге барып ырдап жүрөт. Ал жакта фестивалдардан жакшы деген орундарга чыгып, телевизордон көрүп калсак аябай сүйүнөбүз. Москвада ырдап жүрөт биздин кыз деп. Ооба да. Анан ар жерде ар кандай болот, мисалы үчүн комузду кармап отурбайбы? Бул комузду чалат мынага ije, ырдын нотасын жөнөтүңүзчү деп. Өз нота деле кыргызча нота билет. Мен агайдын, Мурат Абдрахманов агайымдын нотасын. Ошондон кичине бир азыраак окуган экен, анча-мынча нота. Бирок нотасы беркиндей нота эмес, ал кишиники да башкача да. Анан мен комузду алам дагы жазам, акырдоо менен түшүрөм да, анан кийин жөнөтөм. До фа ре деп жазып. Анан бул өзүнүн нотасына салып түшүрөт дагы. Сиз композитор болосуз. Чепет. Анан видео коюп алып, анан көрсөтөт. Биз бири-бирибизге көрсөтүп, ошентип жардамдашып жүрөбүз. Эженин анда мына ушул маданият жагына кызыгуубуз абдан жакшы экен да. Кызыгуубуз аябай көп. Бири-бирибизден кызганбайбыз. Булар канчалык көтөрүлсө, мен да жүзүм жарык, мени кыздарым деп сүйүнөм да. Жакшы. Анан бул кыздын дагы комузду кел, мага келсин, комузун көтөрбөй эле келчи, бакта комуз бар. Көп келбейт да. Анда санда келет. Жалпоорок бу. Ошондо дагы көп ырларды четип калды. Салтанат экен болсо мынакей асты-уста турган шылдыракты алып келиптир. Эми биздин студияда шылдырак четкенде бир үнү жагымсыз болуп калат деп биз Салтанат эжеге шылдыракты чындыгында чертирбей койдук. Анан Салтанат эже кейип калды го, жана берки чүкөлөрүмдү анан эмне эле тайтыяктарымды алып келдим. Эми дошуларды алып келип ошондо калат. Эки дошуну алып келиңиздер. Эми топтун аты айтып турбайбы, курбуларды. Ошол курбулар деген чыгарманы чогуу аткарып бериңиздер, келиңиздер. Ay,
аябай эле кол чабуулар болсун. Бул ыр атайын сиздер үчүн жаралгандай экен да, же бул ыр үчүн сиздер группаны ачкансыздарбы? Бул абдан эски ыр, жагымдуу ыр, анан аты дагы курбулар болуп калып атпайбы бул ырдынчы? Билбейже. Же ушуларга ылайыктуу эле курбулар кылып коесузбу группанын топтун атын? Группабыздын тобунун аты курбулар да. Ошо ырга карап эле коюп койду дегенде ой келип атпайбы? Жок, биз ушу бул курбуларга деген ырды кийин издеп таптык, Аксубай Атабаевдин экен да. Ушул группа, ушул топко аты дал келип калды да. Аты дал келип калып, анан үйрөнөлү деп, анан үйрөнүп анан ырдап аткандагыбыз. Саандыктай болуп калды да. Өзүбүз энчилип алдык да бул ырды аябай өзүбүзгө. Ырдап атканда Малайыбызга дагы, өзүнүн курбуларга дагы ылайыктуу сонун жакшы ыр экен. ырдап атканда бир экинчи голосду алып, экинчи күнгө, үчүнчү күнгө бөлүп атасыздарбы? Негедир мен же ошондой угуп атамбы? Негизи эле апаларыбыз, эжекелерибиз үйүнгө бөлүп ырдайлабы? Олар үнгө бөлүп ырдайт. Анан бүгүн эмнегедир баардык Бөлбөй жаткан. үндөр болбойт. Мен сүйлөгөр менен Билбеже урушат да. Эфирден чыккандан кийин эмнеге үнгө бөлбөй ырдадыңар деп, мен силерди момундай тарбияласам, силер эфирге барганда үндүңөр деп. Баягы. Курбулардын чыккан тартиби мындай болду. Ак суунак элечек айымдары деп уюшулуп калгандан кийин улам жаш улгайып баратат да. Жаштардан алалы десек, эжелер болбойт да. Тең менен дейтем, жаштар бизге баш ийбейт да деп. Анан ошонун арасынан сурулуп ушу жаштардан чыкканбыз 5-6. Чыгып анан эмне кылабыз, кандай кылабыз деп ушу курбулар деп ат кое албайлыбы. Анан берки элечек десек, тигилер ак жоолук десек да жарашпай калат. Анын үстүндө ак жоолук да көбөйүп кетти, ак элечек да көбөйүп кетти деп анан курбулар деп ат коюп алганбыз да. Ошо 2010-жылдан бери ошо ырдап жүрөбүз. Ак суунак элечек айымдарына быйыл буюрса 20 жылдык болот. 20 жыл болушат. Октябрларда ошо кайсы телевидениени чакырат билбейм, Ажы Культурабыз чакырат да. 20 жыл Буйрса баралы биз. Сиздердин талантты, сиздердин өнөрдү ошол 7 канал аркылуу жалпы республика боюнча биздин көрүүчүлөргө жеткиргенге аракет кылабыз. Ошол эле убакта биздин YouTube көрүүчүлөрүбүз, Instagram, Facebook баракчаларында көрүүчүлөрүбүз сиздердин талантка да ортоктош болуп турсун. Эми эфир аягына чыгып баратат. Бир жакшы шаңдуу ыр менен эфирибизди жыйынтыктайлы. Кайсыл чыгарма менен жыйынтыктайбыз? Эмесе курбулардын аткаруусунда Токтобол Сатылгановдун Алымкан деген Эле кеттик.
сайган ей жолугум сасыганда кылат ей жоругум көркөм деп сайган ей жолугум көксарада кылат ей жоругум алынкан алынкан токтогула черткен ей жалыган тыңдасаңа колуң ей алынкан ак гүлү чөлүгө өмүрдө жырласаңа колуң ей алынкан 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 Айбали, мына урматтуу телекөрүүчүлөр, улуу акын, жазуучу, демократ, композитор Токтогул Сатылгановдун Алымкан деген чыгармасынын ийне жетик аткарган курбулар апалар тобу болду. Бүгүн атайын бүгүн студиябызга келип, өздөрүнүн өнөрүн, талантын тартуулады. Сиздерге дагы ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым биздин эфирге келип отуруңуз, ырдап бериңиздер, ушундай көрүүчүлөрдүн көңүлүн көтөрүңүздөр. Анан эми эфирибиз дагы баягы айтып коет экен, убакыт деген учкан куш деп батыл өтүп кетти. Гүлпе өзүңүзгө бир эркин микрофон берели, анан эфирибизди жыйынтыктайлык. Эми эмне дейин, баягы жер үстү тиребесин, эл үстү бүтүрөбесин дегендей, ушу бөөдө кырсыктан сактасын. Азыр көп кырсыктар болуп атат. Ошондой кырсыктарыбыздын баардыгынын жолу тосулуп, бугулуп, заманыбыз тынч болуп, эли журтубуз тынч болуп, ден соолуктары чың болуп турса, ийгиликтердин баары коштоп, бештеп өзү келе берет. Ошон үчүн элиме кайрылып кете элем. Жерибиз титиребесин, элибиз титиребесин, заманыбыз тынч болсун, ден соолукта болуп, аман эсен болуп, дагы жакшы ийгиликтерге жетип, бир бололу, бар бололу, бай бололу. Рахмат, келгениңиздерге да ыраазычылык билдиребиз. Алтындай убакытты бөлүп ушул кечте келип, жалпы биздин көрүүчүлөргө бир жакшы маанай тартууладыңыздар. Айтат экен, ырчылар сыны ыр болот, ырдап келген жерине ырыс менен кут конот дейт. Ар дайым сиздер келген жер шаңга толсун, ыр күлкү болуп турсун. Ошондой жакшылыктарда, тойлордо, концерттик программаларда өзүңүздөрдүн үнүңүздөр менен жалпы кыргыз элине бир жакшылык ырларды тартуулай бериңиздер. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эгерде сиздердин ошо элдик таланттар, анын ичинде апалар биздин эфирге келүүнү кааласаңыздар, төмөндөгү жазылган номерге байланышсаңыздар болот. Ар дайым сиздер үчүн кызмат кылууга даярбыз. 7 каналдагы таланттуу апалар телепрограммасы, ошол таланттуу апалардын, элдик таланттардын үнүн, талантын жалпы элге көрсөтүүгө ар дайым даяр. Сиздерден дагы эгерде мүмкүн талантыңыздар болсо, биздин студияга келип, өз өнөрлөрдү, өз талантыңыздарды тартууласаңыздар болот. Сиздер менен коштошобуз. Кийинки эфирден жолукканча аман туруп, сак саламатта болуңуздар.